Құрама командасынан шақырылған. Андан кейін Қарабалтадан кейін жақсы бір күчірік қағанат. Чаулда соққу тама емес. Дал шу Сардор. Бақыт құшын қолдан шығарды десек болады. Анткени ешкимде эле тоскоолдук кылган эмес, болгонуна тамай алыс жыйынтыктаган Аманжан Жаныбек уулу өзү жеке жазгыр кирип. Жана Арслан Кудайбердиев мен Аманжан Жаныбек уулунун тиреши. Эсеп сан ачылды. Пачин бар бүгүнкү беттеште 1-0 Аманжан Сыдыков. Жаныбек уулу кечиресиздер. Аманжан Жаныбек уулу эсеп сан ачалды да эмоция алдышы мүмкүн, бирок сыртынан билгиспейт аласыздар. Алысын узаткан сокку! Шамшиев баракелде. Кайрадан чабуул жана Жақын қалтыру, екінші қатта Байман Құмарбай ұлы жана Руслан Ажбек ұлы. Байли жаман емес, Руслан Ажбек ұлы өзі соққы жолдайы. Жазғыр өті жана андан Арслан Кудайбердиев анын бутына келіп қалғандағы олчы, бірақ жаман емес. Бүгінгі ойын таласында жүрген ойыншылардың ең ылдамдығы мықтысы Мақсат Алимов бол шықты мал Алмазбек Мирзалиев гол! Есеп 1-1. Қағанат командасының алмаш ашуучыларының манайлары көтөрүлүп жандануу пайда болгондагы көрө алдык. Ал эми кандай гана керемет чыгарып берүү болду Алмазбек Мирзалиевке. Эгерде дал ушундай мүмкүнчүлүктү колдоно албасаң да, андан ары Ажбек Руслан уулунан чыгарабы жок. Борбордук бөлүктөн Аманжан Жаныбек уулун табат. Аманжан өз ылдамдыкты жалгыз артырып бара жаткан көрүүдө. Аманжан оң жактан Жеңишбек Сыдыков ачык аны оюнга кошот жана чыгарып берүү орун алабы. Чыгарып берүүгө түз сокку. Ой, кандай гана Копту авалды. Пенальтини иш жүзүндө аткарган тата эми ышкырык жаңырды. Атай Жумашев сокку жана гол. Эсеп сан бизде 2-1 Каганат алдыга озуп чыкты. Оюндун 66-мүнөтүндө камбэк кылып эсеп сан 2-1 айлантты. Өтө кубаттуу сол канатты көздөй. Дарбазан сол жекеме-жеке чыккан Максатбек Алимов. Аскатул Нурзатбектин ышкырыгы! Алимов! Баракелде, Тимурул Искендер топту тосуп кетти. Мыкты сейф. Ордуна алып келүүчү башка авалдарда көп болчу. Оң жакта Максат Алимов ачык, ага чыгарылган топ, андан ары Алмазбек Мирзалиев дагы ачык, бирок жок. Алимов өзү кирип барат, сокку гол! Эсеп 3-1. Пенальтиден гол киргизген жок, бирок оюндан киргизди. Эсеп сан 3-1 Каганат алдыда. Өтө бир кереметтүү беттеш бүгүн урматтуу телекөрүүчүлөр. 1-0 эсебинде Каганат тутулуп жатты эле биринчи таймда, бирок экинчи таймда эсеп сан бизде 3-1. Мына ушундай кызыктуу көрүнүш. Дагы кандай чечимдерди кабыл алат? Чыкырыктан кийин алышкы буручка жана Виктор Келим гол! Улчулук тажрыйбасында унутпаптыр. Мына эсеп сан 4-1 айлантып отурат. Стандарт кабалдан кийин көтөрүлгөн топ. Эч ким бул топко үлгүргөн эмес, жечкен эмес, аягында мына бутунун учу менен дарбазаны көздөй. Чындыгында алысырактан күткөн, эгер жакын күтсө анда бүгүнкү оюнда Виктор Келим дубль жасап коюуга дагы мүмкүнчүлүк жаралган. Алимовдун чыгарып берүүсү, экинчи кабаттан сокку жолдон сокку бар гол! Эсеп сан 5-1 ушу гол менен беттешин жыйынтыгы чыкты окшойт, чекит коюлду десек болот. 1-0 менен утулуп жатып 5-1 айланткан, албетте Каганаттын оюнчулары чыныгы